Biz азыр Чолпон Ата шаарына келдик. Менин артымда турган гостиницаны көрсөңүз болот, конок үйүн. Бул үй жөнүндө биз сиздерге жазында обзор тартып көрсөтүп бергенбиз да. Анан азыркы учурда кардарыбызга май айы менен тапшырып бергенбиз. Кызуу ички жасалгылоо иштери жүрүп жатат. Бирок биз сиздерге бүгүнкү обзордо бул үй жөнүндө эмес, бул үй жөнүндө болсо Кудай буйрса ички отделкасы бүткөндөн кийин силерге бир 10 күндөн кийин тартып беребиз, буйрса сезонго кирип калганда. Бүгүн болсо биз сиздерге bir neçe yıl murun, 3-4 yıl murun ушул эле кардарыбызга, ушул эле участокко салынган 130 чарчы метр квадрат үй жөнүндө обзор тартып беребиз. Эгерде кызыктуу болсо, биз менен болуңуз. Болбос айрет сагынычтын бутагында, элесиңди борума кысамында, кара көзүм көрүнбөй кайда кеттиң, өзүң болчу жан эркем кучагымда, кара көзүм көрүнбөй кайда кеттиң, өзүң болчу жан эркем кучагымда, кайдасың сен ашыгым, сен издедим жашыдым, туптунук карашың, сенин ыйык затыңды эңседим го, тагынганда ак маржан, тагынганда ак маржан талашыбыр. Өзүңүздөр деле видеодон байкасаңыздар болот. Бул жерде абдан кызуу иш жүрүп жатат. Мынакей бул жерге брусчаткалар алынган. Брусчаткалар болсо бул жердин планировка болуп, ушул жерге коюлат да. Анан үйдүн ички отделкасы болсо азыр абдан кызуу жүрүп жаткан кези, Кудай буйрса, кардарыбыздын планы боюнча ушул июлдун башы менен бир 3-4 күнү аралыктын ичинде Кудай буйрса бүтүп ичине кирип калабыз деп пландап жатат. Бирок биз сиздерге болсо бүгүнкү видеобуз болсо 3 жыл мурун салынган Могул 8,5 айтып кетсем болот. Муздак шамал чачтарымды тарагансың, шерек болуп сени бирге самагансың, кыялданып терең ойго батып кетсем, алсыз дарага аярлап карагансың, кыялданып терең ойго батып кетсем, алсыз дарага аярлап карагансың. Үйдүн кире беришиндеги негизги крыльцого чыктык. Крыльцого чыкканда болсо, бул негизи терраса эмес, бирок крыльцо да. Анан биздин кардарыбыз ошол эле кичинекей чакан крыльцону деле терраса катары колдонот экен. Бул жерге чакан столиктерин коюп койгон экен, чай-пай ичип, кофе ичип, мындай кичине эс алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Биз эми үйдүн өзүнө кирсек, бисмилла деп үйдүн өзүнө киргенде болсо, могул жерде чакан тамбур бар. Ушул тамбурда болсо, могул жерде электрощит турат, өзүңүздөр видеодон байкаганыңыздардай. Анан электрощиттен болсо, бул жерден эч бир нерсе көрүнгөн эмес. Бул үйдү биз кардарыбызга тапшырып бергенибизге 3 же 4 жыл болуп калды. Мен так эмес эсимде жок. 2020 же 2020 жылы тапшырып турабыз. Негизги коридорго киребиз. Бул проектти дагы бир жолу баса белгилейм. 8ге 8,5, 8,100 нерсеге 8,5 да. Ошол себептен бул коридору тарыраак. Ошону алдын ала эске алып коюңуздарыңызды суранып кетебиз да. Андан кийин болсо биз бул жак бетине өткөндө болсо, лестницанын астына кардарыбыз стиралканы койгон экен дагы, негизги санузулга кирип келебиз. Мынакей биз санузулга кирип келдик. Кирип келгенде бул жерде өзүнүн кол жуучу жери турат, туалети турат, жана душ встроенный турат да. Андан тышкары биз түз кирип кетсек, кухняга кирип кетебиз, ашканага. Мынакей 14 чарчы метрлик болгон кенен ашкана бар. Бул жерге кадимкидей эле уголок жайгашылган, кухонный стенка толугу менен баткан. Мынакей кадимкидей эле кармалып турат, эч бир усилениясы жок эле. Кухонный стенканы сип панелге беките берсеңиздер болот. Потолокту болсо гипсокартон менен жасап, кооздоп кетишкен. Андан кийин болсо биз абдан чоң кенен болгон залга киребиз. Мынакей бул залга кирсек, абдан кенен, видеодон дагы проектисин көрүп алсаңыздар болот. 8ге почти 4 метр, 3,80 метр болгон чоң кенен зал. Бул жеринде болсо панорамный чоң терезеси турат, эшиктин алдын көргөнгө. Жана бул жерден терезеден келип караса, бизден жаңы салып берген гостиницабыз көрүнөт. Эми биз экинчи этажга чыгып көрөлү. Биз экинчи этажга чыкканда болсо, мынакей кардар лестницанын обшивкасын өзү жасап алган. Бул жерде болсо лестницанын жарык берген терезеси. Андан тышкары болсо, биз экинчи этаждын коридоруна көтөрүлгөндө, бул коридордон мынакей бул жерде чакан люк турат. Люк болсо чырдакка чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Экинчи этажга көтөрүлгөндө да бизде экинчи санузул бар. Мынакей бул жерде өзүңүздөр көрсөңүз болот, кол жууган жери жана бул жерде дагы бир экинчи душ жана экинчи туалети бар. Абдан
кенен, сан, узу биринчи этаж менен салыштырмалуу. Мынакей анан биз биринчи спальный комнатага кирдик. Мынакей бул детский спальный комнатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй дубалына гипсокартон чапталып, апапакай покраска берилген, дагы потолокко гипсокартон берилген. Дагы бир жолу баса белгилейм, бул объектини кардарыбыз 3 жылдан бери жашап келаткан үйү. Бул дагы бир детский спальнясы экен. Бул жерде болсо кадимкидей эле кроваттар коюлуп, чоң шкаф коюлуп, адам колдонулуп келатат. Бул спальный комнатага азыр кирбей эле коелу, себеби ал жерде уктап аткан киши бар экен. Кайдасың сен ашыгым, сен издедим жашыдым, туптунук карашың, сенин ыйык сатыңды эңседим го. Тагынганда ак маржан, тагынганда ак маржан талашы бир. Баарыңарды кызыктырган суроо бул: эгерде сиз дагы ушул планировкадагыдай, ушул проекттегидей 2 этаж 130 чарчы метрлик үйдү биз аркылуу под евро ремонт деңгээлиге чейин салдырсаңыз канча сом болот деген суроо болушу мүмкүн. Мисал катары бул кардарыбызга биз 3 жыл мурун салып бергенбиз. 3 жыл мурунку баалары азыркы учурда актуалдуулугун жоготкон. Себебинен өзүңүздөр билгендей күнүнө базардагы материалдардын баалары өзгөрүп, мындайча айтканда өзгөрүп жатат да. Баарыңыздар билгендей материалдар артка арзандаганын ордуна только кымбаттаганын үстүндө болуп жатат. Ошол себептен канчалык эртерээк курулушту баштасаңыз, эртерээк ошончолук сиз үнөмдөп каласыз десем адашкан болбойм. Мисал катары бүгүнкү күндө июндун аягы, бүгүн 23-жылдын ушул мындай сыяктуу проекттеги үйдү биз под евро ремонт деңгээлиге чейин салып берсек, бул орто эсеп менен 2 миллион 800-төн 3 миллион сомдун тегерегинде айланып калат. Ал эми так сумманы чыгарыш үчүн биз демедеги деле сиз менен отуруп алып, ар бир нерсени өзүнчө тактап чыгышыбыз керек. Мисал катары сиз 20 000 сомдук эшик десеңиз, биз 20 000 сомдук эшик коюп беребиз. 100 000 сомдук эшик десеңиз, 100 000 сомдук эшик коюп беребиз. Ошого жараша, сиз тандаган материалдардын баасына жараша үйүңүздүн баасы өйдөлөп же ылдыйлап турушу толук ыктымал.